Damla tandalgan hadisler жыйнагында башындагы бетинде чоң алым комментарий бергенин Чуак Ажы устаз радиаллаху анху кезинде айткан эле. Ошол комментарийдин берген чоң алым эмне себептен окуп чыгып ушул хадистерди айтууга болбойт деп катардан алып салуу сунуш кылган эмес. Ушул мени ойлондурат дейт. Эми бул жерде бир немени жазыптыр. Ова имам Надуи ошол биздин тандалган хадис китебине мукаддима жазган. Анан мындай да бирөөнүн китебинен алып салганга сиздин акыңыз жок. Ал ошонун китеби. Анын китебинен алып сен сызыктын астына сүйлө. Ошого сызыктын астына мен сүйлөгөн, макет сүйлөсө керек, мен сүйлөбөй кеткен эмес. Бул хадис алсыз же даиф деп айтып өткөн. Айтпай койгон эмес. Бирөөнүн китебинен этият болуш керек. Азыр адамдар укмуш болуп кетти да, бирөөнүн китебинде өзүмдүн китебим деп жазып коет. Хаким Шахид деген бизде бир чоң алым болгон. Хаким Шахид Кафи деген китеп жазган. Кафи деген ошол китепке имам Сарахси Ал-Мабсут деген шартты жазган, жана кудукта жатып. Хаким Шахид эмне себептен шахид деп аталынып калды? Аны кутта тарихтар жана каракчылар кыркып колу бутун не кылып кесип өлтүргөн. Анан кийин ошо Хаким Шахид деп аталынып калган. Имам Хаким Шахид Мухаммад бин Хасан Шейбанидин 5 китеби бар дейт. Ошол 5 китебин кыскартып Кафи жазган дейт. Кээ бир алар, бирок ал туура эмес. Бул жерде эмне? Бир эле китебин алып, ошону кыскартып өзүнөн кошуп, анан Кафи деген китепти жазган. Ханафи мазхабта муътамат китеп. Анан ошол Хаким Шахиддин түшүнө Мухаммад бин Хасан Шейбани кирген экен. Неге менин сөздөрүмдү кыркып салдың? Аллах Таала сени кыркып бөлсүн деген түш көргөн экен. Эми бул түш, түшкө анча. Бирок кийин Хаким Шахид ошондой болуп өлгөн дейт. Кээ биркилер айтат, ошол Мухаммад бин Хасан Шейбанин түшүндөгү дуасы кабыл болгон дейт. Анан бул китепке биз айттык, имам жок, бул кишинин неме? Муаллиф имам Кандахлауи. Кандахлауи бул китепти жазганда эмне дедик? Бул китепти жазып толуктай электе эмне болуп калган? Тазалай, Чернок бойдон калып кеткен. Кийин анан муну баласы эмне кылып чыккан? Текшерип чыккандагы анан ошондон тазалабастан ошойдон басмага берилген. Ошого кээ бир хадистер бар, мүмкүн имам Дахлауи тирүү болсо тандап кээ бирки алсыз мавду хадистерди чыгарып салмак. Эми имам Надуи келип буну таккырганда анын акысы жок буну. Могул жерде, могул сызыктын астына гана сүйлөгөнгө акысы бар. Бирок ушул жерде анча мынча хадистер неме боло турган болсо айтат. Мисалы үчүн мына бир хадисте айтып атат мынакей, биринчи номер менен Раваху Абу Я'ла, имам Абу Я'ла Ал-Мавсили өзүнүн китебинде чыгарган бул хадисти. Калал мухаккик, эми ошо Абу Я'ланын хадисин тахкик кылган адам не дептир? Бир мүнөт, иснадуху лейин, bunun sanadı alsız deптир. Ve kâlel Beyhaqi isnaduhu zayıf. Şuabul İman деген kitapta bunun sanadı zayıf, amal kılgana jaraksız deптир. Ve fi sanadihi Mubarak bin Hassan. Bunun sanadına Mubarak bin Hassan деген adam var. Muhtelefun fihi. Alimler gevkile sahih degen, gevkile zayıf degen. Kâla fihi Abu Davud munkarul hadis. Bunun hadisleri munkar bolup aytılınat. İmam Nasai leyse bil kavi, bul alsız, güçlü emes deptir. Müşü şintip aytıp ketken. Nerede İmam Nadui emne söpten indebey koygon dep atpayсыз mı? Jok, aytkan. Bирок alıp salgan akысы jok. Себеби бирөөнүн китеби. Азыр биздагы мен мисалы үчүн муну азыр неме кылып атам, ошол жана биякта сүйлөгөн сөздөрүмдү жазып кетип атам да. Мисалы иншалла мүмкүн китепти бүтүп кала турган болсок, ушул китепке шарх чечмелөө жазылып калат да кыргызча. Мен азыр арабча жазып атам, анан кийин кыргызчага которулат да иншалла. Ошондой болуп мен жазып атканда аны алып таштаганга акым жок.
Sebebi bu İmam Kendahlavi'nin kitabı. Ve sallallahu teala hayra halqi Muhammed ve ala ali ashabi ecma'in. Allah Teala razı olsun.